Парламенттик шайлоо соңуна чыгуу алдында турат. Бүгүн 4-октябрь өлкөнүн бардык аймактарында шайлоолор болуп өттү. Анда Кыргызстандагы жана чет өлкөлөрдөгү 2000ге жакын шайлоо участактарына жарандар келишип өз милдеттерин аткарышты. Бул шайлоолор өлкөнүн тарыхында биринчи жолу жаңы технологиялар менен өттү. Боршайкомдун маалыматына алайык. Биометрикалык каттоодон өтүп шайлоого укук алган шайлоочулардын саны 2 761 297 киши. Шайлоо өнөктүгүн өткөрүү үчүн 2374 шайлоо участкасы түптөлүп, анын 36сы чет өлкөлөрдө орун алган. Мамлекеттик каттоо кызматынын жардамы менен бардык шайлоо участкалары шайлоочунун идентификациясын автоматтык түрдө саноочу урналар менен камсыздалган. Жалпысынан участкаларда 3695 урна, анын 26сы чет өлкөлөргө жеткирилди. Боршайком 2 768 305 бюллетень даярдаган. Анын 2 239 758-и кыргыз тилинде, 528 547-си орус тилинде. Жалпысынан шайлоолор активдүү өттү. Көпчүлүк шайлоо участактарына шайлоочулар кезекке турушуп, жарандык милдеттерин аткарып жатышты. Анын ичинде Бишкек шаарынын тургуну Орозбек Мамбетов да бар. Анын айтымында шайлоо участагындагы өнөктүк жогорку деңгээлде уюштурулган. Бул жаңы ыкпанын өтүп атат. Быйылкы эң биринчи жолу биздин Кыргызстаныбыз ушуну баштап, ушунун үстүндө иштеп жаңы шайлоону баштады. Биринчиде элдер кооптонушуп атышты эле. Мындай кандай болот дегенде эме болот депчи. Бирок бул эң эле оңой эле экен. Баары тең эч кандай коркпостон эле, эч кандай мурункудай эле шайлап аткан сыяктуу эле, коркпостон эле барышып эле ушинтип шайлап атышты. Эч кандай мындай кыйынчылык эле туудурган жок. Каждые выборы, вот я, например, ожидаем всегда что-то лучшее, каких-то изменений в нашем правительстве, какие-то надежды на то, что будут какие-то, не то что демократии, а больше законов будет хороших, нужных для людей, чтобы люди как-то более достойно жили. Комиссиялар отурат, честный болуп атат менимче. Бүт паспорттун данныйын алып атат. Шундай болуш керек шайлоо. Я просто первый раз голосую. Не знаю, как-то страшно было, когда заходила, а сейчас вроде проголосовала нормально. Надеемся, что эта партия выиграет. На нашем участке внесено в список 1529 избирателей. Мы получили 1529 бюллетеней. Голосование вне помещения было вчера. У нас поступило 19 заявлений, и из 19 заявлений 19 людей проголосовало, 13 человек на дому вчера. Сегодня у нас, на сегодняшний момент, вот у нас 6 часов вечера, у нас уже проголосовало 700 человек. Поэтому вот такая у нас явка. Люди идут активно, семьями идут, что радует, что все-таки люди хотят выбрать будущее, видеть будущее своей страны. Бул күнү өзүнүн жарандык милдетин өлкөнүн президенти Алмазбек Атамбаев да аткарды. Ал журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, мурдагы шайлоолор менен азыркынын өзгөчөлүктөрүнө токтолду. Что касается отличия этих выборов и предыдущих парламентских выборов, я уж не говорю о тех, которые были при Бакиеве. При Бакиеве таких баннеров вы на улицах не видели, их просто срывали. На телеканалах вы видели только одну партию. Но даже по сравнению с предыдущими выборами мы видим, что появилась настоящая состязательность. Настоящая состязательность. Если вы эти дни включали телевизор, наверное, в глазах рябило. И сейчас, мне кажется, люди уже по-другому относятся, даже чем 5 лет назад. Люди понимают, что они могут повлиять на исход выборов, и от этого будет зависеть их будущее. Большая часть людей это понимает. То есть Бог даст, слава Богу, в Кыргызстане укрепляется демократия, и люди в Кыргызстане, слава Богу, очень быстро меняются. Меняются, причем к лучшему, наше общество становится сильнее. Эл аралык серепчилердин жана жергиликтүү байкоочулардын пикиринде айрым мүчүлүштүктөрдү эске албаганда уюштуруу жагы жогорку деңгээлде аткарылган. Шайлоо участактарындагы добуш берүү максималдуу түрдө айкын өттү. Шайлоолор жалпысынан жакшы маанайда болуп өттү. Жарандар өз милдеттерин так аткарышты. Участкаларда одоно мыйзам бузуулар катталган жок. Ал эми уюштуруу жагы жогорку деңгээлде. Жалпысынан шайлоо таза. Эч кандай андай деле инцидент болгон жок. Бөлөк жактан келип
кирем дегендер да болгон жок. Болгон бир инцидент болду, ал повторно бөлөкчерден келген бирок ГРСтин кызматкерлери жанагыреки кол тамгасын басканда чыгып калды, башка участоктон добуш берген. Шайлоонун расмий жыйынтыгы болжол менен 24 октябрда чыгат. Ал эми алдын ала жыйынтык 5 октябрда билиниши мүмкүн.